Şu bugün Kudayga şükür жакшы күн болду. Анан мынау адам дүйнөдө көп нерсеге жетиш үчүн саякат кылып, китеп окуп, анан ушундай сухбаттарга, ушундай жолугушууларга катышуу өзү дагы адамды байытат экен. Жан дүйнөнү байытат экен да. Ошо мен көп жылдардан бери айтып жүрөм, адам башкаларга сүйкүмдүү болуш үчүн, башкаларга тандалуу үчүн бүгүн ушу сөздү алып кетели. Жакшы жар тандайлы, тандаудан илгери тандалалы деген сөздү алып кетели. Ошо көп жыл илгери айтып жүргөн бир оюм, бул 3 казаныбызды толтуруп жүрөм. Биринчиси ашказан. Ашказанды толтурууну унутпайбыз. Жана бул жигит айткандай, сулуулукта айтпады. Өзүңөр билесиңер аны дегендей, ашказанды. Экинчиси бир ого маани бербейбиз, урматтуулар. Азыр ошол даана жашоодо турмушта айлана чөйрөдө сезилип калды. Рух казан жакыр болуп атат. Китеп окуудан алыстап кеткенбиз. Театрга баруудан, мындай залкар адамдардын сөзүн угуудан алыстап кеткенбиз. Рух казан иман менен, намаз менен, адабий китеп менен, жакшы адамдардын сухбат сөзү менен, бүгүн мына Гүлнур Алишер уюштургандай жыйындар менен рух казан толуп барат экен. Үчүнчү казан бул акыл казаны, баш казаны. Ал илим менен, билим менен толот экен. Ушул 3 казан толгон адам камил инсан болуп эсептелет экен. Камил инсан чар тарабы, 4 тарабы төп келген адам. Ошондо Кудай кааласа сиздер тандаймын деп кыйналбайсыздар. Сизди тандап келет, сизди издеп келет. Өмүр бою таңдаганыга өкүнбөйт. Бул өзү чоң маселе дагы. Мына ошого Кудай жеткирсин. Анан ошо 3 казанды толтуруунун азыр мен рух казаны жөнүндө сиздерге мына колумда Япон кереметинин сыры дегенди колума кармап турам. Экинчи бир китепти ээсине кайткан Розаны, мен ээсине кайткан Атыргүл деп 400 адам катышкан бир жыйында, Нуржигитанда ушу жаны ошол Баткен элек жактарында барып жүргөндө бир чоң жыйынды уюштурдук. Акимиятка кирдим мен. Районго кирдим. Нуржигит деген инсан келатат. Адамдар эңсеп жүргөн адам. Келин, бүтүн окуучуларыбыз, балдарыбыз, мугалимдер ушун инсандын сөзүн уксунчу деп. Ошондо акимияттын чоң залында 400 адам катышкан жерде ушу китеп ошондо жаңы чыкты болду окшойт. Андан кийин мен колума алып туруп, жакшы мен бир күн илгери жолуккан элек, мен Нуржигиттин китебин көз жүгүртүп, айым методикасына салып тез окуп чыккан экенмин. Анан кийин мен 3 жерден үзүндү айттым. Жалпысынан өзү адамды айтканда, китепти айтканда, бир нерсени айтканда жөн эле кургак мактай берсең, адамдар жактырбайт. Обратный эффект берип калат. Аны мактаба. Аны ачпе. Мынаунун ичинде мен 3 нерсени залга айтып бердим. Кайсы дегенде, бара ээсине кайткан Атыргүлдө ээсинин жаңылышып, эң сонун гүлдү белекти башка жакка, башка бирөөгө тапшырам деп баратып, бир кырсыкка учурап калып, эсине келип, анан чыныгы ээсини Атыргүлдүн тапкандыгыны, ошондогу адамдыктын кандай кымбаттыгын айтып бердим эле. Кирерде залда мына азыркы окшоп кириште залда китептер пачка менен тизилип турду. Эч ким анчалык анткени бизде рух казан толтуруу адаты жок эле. Анчалык маани бербеди. Мен бул китеп жөнүндө өзүмдүн сөзүмдө 5 минут айттым. Япон кереметинин сыры жөнүндө Манас университетиде азыр андан бери 7 жылбанды кыдырган жерде мен Япон кереметинин сырын айтып жүрөм. Жакында дагы Нуржигиттен суранып жүрүп бир пачкасын алдым. 30 китепти канча ичиде бир пачкасын алдым. Урматтуулар, Япон кереметинин сырыны дагы алсаңыздар, бул китеп дагы сиздин рух казаныңыз, акыл казаныңыз, адамгерчилик казаныңызды толтура турган эң сонун китептер болуп эсептелет. Жана кириште эч ким иши болбогон, бар акчасын косметикага, салон красотага, единицага жумшаймын деген адамдар кайтышта чыкса, уже баягы китеп тытылып кетиптир пачкалар. Калбай калыптыр. Ошого урматтуулар, мен сиздерге бир мына бул жана сөзүмдүн башында Гүлнурдун
китеби жөнүндө айттым, даярданып анан деген. Ошону айтып кеттим. Мына бүгүн мынау азыр болсо мынау келиңиздер, бири-бирибиздеги бар жакшылыкты айта жүрөлү. Бул өзү дагы өтө кымбат сапат. Өкүнүчтүүсү өзү жөнүндө айткан адам көп, өзгө жөнүндө айткан адам жетишпей атат. Ошол үчүн мынау эки китеп сиздерге өтө кымбат болот. Мен айтамын, албетте бул китептерди өздөштүрүңүздөр. Анан мунан 7-9 жыл илгери Оштогу бир жыйында айттым эле, Куштарбек Кемсанов деген бар, жигит жакшы билет, бир кыргыздын чыган жигити. Ошол интернетке берип жүгөрүп турам. Кайсы дегенде кыз себине 40 китеп деген жаңылык киргизейин. Сепке китеп кошуп берели. 40 та китепти деп. Жактуу силерге. Жаккан сөзү. Мына турмушка Куда каласа чыгам, антип кыйнабагыла. Быйыл сөзсүз турмушка чыгам деп айтасыңарбы деп уялып багыла антип. Быйыл, эки жыл, эң башкысы удачный чыктылар. Бактылуу чыктылар. Илайым анан Куда каласа жакшы үй бүлөлүү болом, жакшы тандалам дегендер семиңерге бүгүндөн баштап китеп ала баштагыла. Китеп каякта жүрсөңөр, туулган күнүңөргө, майрамдарга китеп белек кылгыла. Ошо 40 та китептин ичине, сандыктын ичине биз салып бердик. Манас Айтматовдон баштап мен ал жерде сунуш кылганмын. 40 китептин тизмесин Нуржигит Кадырбековдун мына китептерине жазганмын. Жана мындан тышкары Азиянын арыстандарын жазганмын. Жана мындан тышкары Мамбет Асандын, мана жок көзү жок адамды мен дайым айтамын, Мамбет Асандын китептерин жазган. Биз эмне үчүн китеп окуйбуз деген. Жана ой гүлдөрү, Залкар ой мурастары деген Жусуп Баласагындын Кут алчу билим китептерин жазганмын. Пайгамбарыбыз жөнүндөгү жакшы бир мүмкүн болсо Имам Бухарийдин сахих хадистерин жазганмын. 40 китепти окуп жаш жубайлар, же болбосо тандаймын Куда каласа деп азыртан уже чону чогултуп окуп жүргөн адамга Куда каласа Кудай өмүр бакыт берет, бактылуу балдарды берет. Илайым Кудай силерге дагы тойго жеткирсин, сениңерге 40 китеп билек болсун, өмүрлүү бактылуу болгула. Амин.